13 октябрь günü kechki saat 8'de çamasında bizge şu Karabağ Aile Hükümeti'nin ayı başçıdan kavar gelip düştü. Şu bir belgisiz it aylar alap el turgunlarının tişledi. Anan o zaman başta rayonduk veterinar başkarmalıklar adreslerinden top düzülüp barıp yerinde dövüşlerini жүрgүзүп gelişti. Hazır bugün daha barıp o ayda düşündürü işlerini жүргүзөт. Жол бүлүктөрдү атуу боюнча көрсөтмөлөрдү берип аны көзөмөлдөйт. Ага каршы бүгүнкү күндө бизде жетиштүү вакциналарыбыз бар. Зарядка боюнча баардык айыл өкмөттөргө бөлүнүп берилген. Бул боюнча тийиштүү иш-чаралар бүгүнкү күндө жүрүп жатат. Баткен санэпид көзөмөл борборуна бүгүн эртең менен Баткен облустук биргелешкен ооруканасынан шашылыш билдирүү келип түшкөн. 5 адам белгисиз иттен жабыркады деп кайрылышкан. Карабağ Айыл өкмөтүнүн тургундары бүт бары. Карабağ Айыл өкмөтүнүн Чет Кызыл айылынын тургундары. Бүгүнкү күндө ошол 5 жаранын баары Баткен биргелешкен ооруканасынын сындыктар бөлүмүндө стационардык дарыланууларды алып атышат. Вакциналарды алышты, иммуноглобулин алышты баары. И 3 ай дарыгерлердин көзөмөлүндө болот.